Президент Садыр Жапаров бүгін апрель элдик революциясында курман болгон баатырларды эскерди. Ата Бейит улуттук тарыхый комплексинде өткөн иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, премьер-министр Укбек Марипов, Жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова, экс-президенттер Роза Тумбаева жана Сооронбай Жээнбеков катышты. Алар 1916 жылы курман болгондордун 1937-38 жылдардагы саясий репрессиянын курмандыктарынын, 2010 жылдагы апрель элдик революциясынын баатырларынын жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл коюшту. Ошондой эле алардын урматына Куран окуп эскеришти. Андан кийин Бишкектин Борбордук ала тоо аянтына 2002 жылдагы, Аксы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл коюшту. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 дагы 3 бейтаптын өмүрүн кыйды. Анын экөө Бишкекте, бири Чүй облусундагы ооруканада жаткан. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб 7 апрелде билдиргендей, бир суткада вирус 161 кишиден жаңы аныкталды. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 89.438 кишини түздү. Анын 85.496 айыкты. Акыркы сутка ичинде 108 бейтап сакайып чыкканы кабарланды. Расмий маалыматка караганда учурда 690 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Үй шартында 623 киши дарыланып жатат. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов депозиттик эсепке 100 миллион сом которду. Маалыматты экономика жана финансы министрлигинин маалымат катчысы Нурила Батыралиева билдирди. Маалыматка ылайык Бабанов бюджетти колдоо боюнча каражатты 29 мартта которгон. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2021 жылдын 19 январындагы 8 токтому бар. Анын негизинде эсепке түшкөн каражат качан кайсы багытка эмнеге коротуларын өкмөт чечет, деди маалымат катчы. Эске салсак, 24 мартта Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш иштер боюнча жүрүп жаткан териштирүүлөр токтотулган. Ал мамлекеттик бюджетти колдоо иретинде өз ыктыяры менен казынага 100 миллион сом берүүнү вада кылган.